Саламатсыздарбы, менин атым Рустам, менин жубайым аты Асель. Биз үй бүлөлүк коуч консультантпыз. Биздин 4 уул, 1 кызыбыз бар. Биздин аккаунттар Рустам коуч KG, Асель Family Coach Инстаграмдан катталып, биздин баракчада текшерип турсаңар болот жаңылыктарды. Биз үй бүлөлүк консультацияга 2018 жылы окуп баштаганбыз. Бул Америкалык университетте, Грузияда филиалында жана Малайзияда. Биз жаштарга ушул тажрыйба берип, үй бүлөлүк проблемалардан сактап калуу үчүн биз программабыз бар. Эң биринчиси бул профилактика. Профилактика ооруп абалдан сактайт. То есть ажырашып келгенден көрө, азыр жакшы болуп турса дагы сабактарыбызга катышып, нике тууралуу даярдык курсту алсаңыз болот. Муну менен бул биринчи биздин курсубуз, бул бала пландоо курсубуз. Бул ар бир үй бүлөгө керек да. Ар бир үй бүлөдө ошо ажырашуунун алдын алуу керек. То есть дайыма эле жакшы боло бербейт, ошонун алдын алып туруш керек. Эмне себептерден ажырашып жатышат. Балким уже ажырашып экинчи турмуш куруп калгандар бар, алар үчүн дагы биз сабактарыбыз бар, даяр. Андан кийинки ушу акыркы детокс тууралуу ден соолук жөнүндө биздин сабактарыбыз бар. Үй бүлөдө аябай үй бүлөнү бекемдөө үчүн чоң жардам. Европалык институтта үй бүлөлүк биз ушул табигый жолу менен бала пландоону үйрөндүк. Бул методика дары дармексиз жана ар бир үй бүлөгө туура келет да. То есть эч кандай дары сайбайт, гормональный дары же дәрдемке. Өзүбүз ушул метод менен 2021 жылы ушул перзенттүү болдук. Анткени бул жетишкендик, анткени бизде ага чейинки кызыбыз менен ортосунда 6 жаш, кызыбыздан кийин боюбузга бүтпөйт деген да. Көп учурда миома матки андай мындай деп, бойго бүтпөйт деп, трубкаларым баары ирип калыптыр деген диагноз менен жүргөнбүз да, анан деп. Бирок көрсө ошол учурда дагы биздин циклыбыз бар экен, ошол учурда дагы биз овуляция бар болуп жаткандыгын билип, ушул биздин табигый жол менен бала пландадык. 2019 бери биз жаштарга, досторубузга, тааныштарыбызга кыз эркек пландаганга үйрөттүк. Мисалы, салам, менин атым Алмаз. Менин атым Рима. Биз ушул Рустам байке менен Аселдин курсларын окуп, көп жылдан бери балалуу боло албай атып, 10 жылдан кийин биз бир кыз бир балалуу болдук. Мына алардын сүрөттөрү. Аябай сонун курс, баарына сунуштайбыз. эми бала пландоо бул кандай? Бул бала пландоо бул курста окумуштуу Антон Левенгук сперматозоидтерди немеден карап, микроскоптон карап, эркектерде курттар жашайт экен деп, анан курттарды аялга кирип алып, аял ооруйт экен деп тыянак чыгарып койгон да. Андан кийинки бул окумушту Карл Эрнст, бул болсо аялдын овуляция күнү бар экен, айына бир жолу гана боюнда бүтө алат, яйцеклетка чыккан күн деп айтат да. Азыркы силер баарыңарга маалым болгон бул календарлык саноону бул эки окумуштуу чыгарган 1927-29 жылдары. Бирөө Япониядан Ногино, бирөө Австриядан. Булар эң негизгисин айта кетсек, булар календарный жана сизге гинекологко барып эсептеп атпайсызбы? Бул күнү кыз, бул күнү эркек депчи. Бул ушуну таап жатышкан 1929. Календарный методду Ватиканская рулетка деп айтат да. То есть ал так эмес да. То есть кээ бир күндөрү циклиңер узарып кетиши мүмкүн, ошондуктан туура эмес чыгып калат да. Бул жубайлар андан кийин 51 жылы булар шейичный слизди да жазып башташкан. Анан подъем shaking матки, анан ошонун баарын биригип отуруп 1999 жылы азыркы биз колдонуп аткан метод распространенный симптотермальный метод да, бул биз ошону үйрөтөбүз. Бул методиканын негизгиси айыз цикл. Айыз циклынын ортосунда овуляция бар деген сөз да. Овуляция учурунда эркек болот. Бул овуляция күнү мисалы ар бир аялды караганда 24 күн бар, 28 күн, 35 күн цикл, айыз цикл болот да аялдардыкычы. Анан ар бирөөнүн циклына жараша бизде деген циклга жараша күндөрү да ар кандай да. Мисалы кээ бир аялдардыкы кан токтоор күнү эле боюна бүткөн күндөр болуп эсептелинет да. Кээ бир аялдардыкы кан токтогондон кийин 3-4 күн боюна бүтпөйт.
Эгер аялдардык 35 күн болгондордуку бойго бүтпөй жүргөндөр бар да. Аялдар менен күйөөлөрдүн ортосунда секс страх менен болгондуктан мамилелер бузулат да. Бирок эгер силер карта жүргүзсөңүз, сиз билесиз, бул күндөрү бойго бүтпөөрүн да, жана сактанууга мүмкүн экен. Бул сактануу үчүн колдонулат да. Презерватив колдонсоңуз да, колдонбосоңуз дагы болот да. Кыздуу болгусу үчүн, уулду болгусу келип жүргөн жубайлар үчүн дагы ушул эле карта да. То есть ушул жашыл болуп турганда кыз төрөлөт, ак болуп турган жерде эркек төрөлөт да. Балалуу боло албай жүргөндөр үчүн дагы. Анткени балалуу болбой аткан жүргөн үчүн дагы бул себептери бар, ошол себептерин табабыз биринчи. Анан себептердин үстүнөн иштейбиз да. Эң негизги себеп булар деле овуляцияны аныктаган эмес да. Эч качан овуляцияны издеп көргөн эмес. Даже издеп жүргөндө дагы биякта бир азыр өнүккөн метод бул УЗИ метрия деп текшерип, УЗИ менен текшерип овуляция күндү көрүп атат да. Бул овуляция күндү УЗИ менен көргөндө ал УЗИ раздражает яичниктичи. Раздраженный состояниядан өтүп кетет да бир күнчү. То есть бүгүн ачылыш керек эле, бирок өтүп кетет. Ошондуктан туура эмес болуп калып атат да. Көбүнүкү бул күндөрү кошуп, анан бул күндөрү уже овуляция келип аткан күнү кошулбай калышат да. Же сперматозоид калбай калат. Анткени эркектин спермасы дагы ограничен. Бул картабыз силерге контрацептив катары колдонсо болот деп атам да. То есть мондай дарыларды ичип, гормональный мындай семирип, кыйналып, ден соолуктарга эметпеш үчүн да бул карта аябай выгодный да. Бул карта бизде Кыргызстанда анча распространен эмес, анткени бизде гормональный таблетканы жазып бергендиги үчүн гинекологдор мисалы силерден жоопко тартылбайт да. Америкада болсо бул 1 килограмм кошуп алган болсо, соттошуп гинекологдон ушу эмнеде гормональный жазасың деп соттошуп миллиондор алышы мүмкүн да. Ал эми Кыргызстанда эч ким соттошпойт, ошондуктан гормональный шатыратып эле жаза берет, жаш кыз чоң кызга айырмасы жок. Ошондуктан ал жерде кооптуу болгондуктан алар гормональный таблетка жазбайт. Презерватив жаман көргөн күйөөлөр үчүн дагы бул жакшы себеп, анткени картаны колдонгондо презерватив колдонбой эле койсоңуз болот да. Мээңизде башталат негизи бойго бүтүүчү. Психологиялык жардам керек все равно. Төшөктөн качпайсыз, анткени секс күндөрдү картага белгилеп турасыңар да. Уулду болом деген эркектер, ажырашам, кыз төрөйсүң кечкеле дегендерге жөнү жок, жемелүү токтойт. Анткени бул метод менен сиз кайын журттун дагы ушул бул төрөбөз катын, кечкеле кыз төрөйт дегендерди ушундай жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн дагы өзүңөрдү сактайсыңар, өзүңөрдүн кыздарыңарды сактайсыңар. Бул картаны үйрөнүп алып өзүңүздүн кыздарыңарга да үйрөтсөңүз болот. То есть өсүп келе жаткан. Бул методика Всемирная организация здравоохранениянын рекомендациясында турат. Бул отсрочка зачатия боюнча, то есть как контрацептив боюнча эффективность 98% гарантия. Ал эми пландоо боюнча 80% гарантия, то есть кыз эркекти пландаганга 80% гарантия берет. Бул эконун гарантиясы 24%. 24% силер бойго бүтөрүңөр гарантия берет. Жана 3 эле жолу кылынат, то есть биринчи жолу кылынбай калса, экинчи жолда $3000 төлөйсүңөр, үчүнчү жолда $3000 төлөйсүңөр да, 3 жолу кылсак. Анткени 3-чү жолдан кийин аялдар немеге түшүп кетет, климакскачы. Анткени бул яичниктеги яйцеклеткалар аялдын ичинде булар ограниченный. На всю жизнь 400 штук. Это значит 14 жаштан 60 жашка чейин она является репродуктивной. Андан кийин уже репродуктивный болбойт, уже климакс башталат дагы кемпирлер төрөбөс болот. Ошондуктан Кудай салганда 400 эле штук. Бирок эко кылып атканда 50дөн ашык кем эмес яйцеклетканы алып чыгат ушул жерден, яичниктен укол сайып туруп. Ошондуктан экодон кийин силердики 5-10 жылга климакс жакындайт деген сөз да. Ар бир климакс экодон кийин климакс 5 жылга жакындады деп эсептесеңиз болот. Ал эми табигый жол менен дары-дармексиз уулду кызды пландагыңыз келсе, анда консультацияга жазылуу үчүн анкета толтуруңуз.